Социалдык муктаждыктарга карата жасалган АПК коомдук фондунун ишенимдүү кадамдары мекендештерибизден татыктуу баасын алды. 2017-2019 жылдардагы кыска мөөнөттүк ишибизде биз ар бири өзгөчөлөнгөн, ондогон ар кандай долбоорлорду ишке ашырдык. Кайдыгер эмес жарандарыбыздын демилгеси менен түзүлгөн жергиликтүү сюжеттерибиз биринчи кадам, экинчи кадам жана үчүнчү кадам социалдык долбоорлорубузга символдуу түрдө бириктирилди. 40 миңден ашык мекендештерибиз, айылдыктар жана шаардыктар, 1,5 жаштан жогорку балдар бакчаларынын бөөктөрү, орто мектептердин окуучулары, балдар борборлорунун тарбиялануучулары жана айылдык китепкананын окурмандары, облустук оорукананын бейтаптары менен мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандарыбыз аларга түзүлүп берилген жаңы мүмкүндүктөр үчүн абдан ыраазы. Ондогон жылдар бою жардам күткөн жарандарыбызга ыңгайлуу турмуш шарттарын түзүп берүү көптөгөн каражаттарды талап кылып жана жалпы наркы 6,5 миллион сомду түздү. Биздин объектилер фондтун объективдүү көзөмөлдөө кеңеши так жана калыс баа берүү менен жүздөгөн кайрылуулардын ичинен кечиктирилгис түрдө чечүүгө муктаж болгон Кыргызстандын 2 борбордук шаарындагы жана 7 Дубандагы эң орчундуу 25 маселени тандап алды. Баткен облусу. Биз Кулунду айылындагы айылдык китепканага интернетке туташтырылган компьютер коюп берип, жана окуучуларга жаңы китептерди белек кылдык. Ошондой эле мыкты сүрөтчү балдарды Бишкекке саякатка чакырып, китепкананын жетекчисин эл аралык конференцияга жибердик. Кызыл Булак айылындагы балдар бакчасынын бөөктөрү жылуулук менен камсыз болушту. Биз жарык, тонук, заманбап терезелерди коюп, жана имараттын ички эшиктерин орнотуп бердик. Кызыл Кыя шаарындагы балдар бакчасына жылуулатылган даараткана куруп, жана агындыларды тазалоочу трубалар системасын орнотууга биздин фонд кошо каржылоочу катары колдоо көрсөттү. АПК фонду Чоң Кара айылында 40 жылдан бери жарым-жартылай иштеген Поршендик суу насосун оңдоп берди. Биздин фонд Гүлдүү айылындагы суу тазалоочу жер алдындагы тешилип калган резервуарды оңдоп, ошондой эле насостук станцияны башкаруучу щит жайгашкан имаратты оңдоп берди. Биз суу сактоочу резервуарды жана суу түтүк тарамдарын оңдоп, суу түтүктөрүн орнотуп берүү маселеси боюнча кайрылган Көктал айылынын өтүнүчүнө колдоо көрсөттүк. Жыйынтыгында Баткен облусунун 6 миңден ашуун 6295 жарандары биздин жардамдын пайдасын көрө алышат. Бул облустагы объектилерди ишке ашырууга 1 миллион 549 миң сом каражат жумшалды. Ош облусу жана Ош шаары. АПК фонду Араван айылындагы бөөктөрдүн кайрылуусун аткарды. Биз номер 4 балдар бакчасынын имаратынын чатырын оңдоп, жана жылуулаткыч тармагын жарым-жартылай оңдоп бердик. Ал эми кийинки жылы ушул эле бакчага алда канча кубаттуу жылыткыч казанын орнотуп бердик. Кашкар Кыштак айылындагы 5 кабаттуу үйдүн жашоочулары үчүн короодогу даараткана тазаланып жана оңдотулуп берилди. Биздин фонд Ош шаарындагы орто мектептин даараткана жана канализация тармагын капиталдык оңдоого катышат. Натыйжада Ош облусунун жана Ош шаарынын 1300дөн ашык жашоочулары 1306 АПКнин пайдасын көрүшөт. Бул аймактагы объектилерди иш жүзүнө ашырууга 1 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Ысыкөл облусу. АПК фонду Ысыкөл облусундагы Михайловка айылына 2 ирет жардам берди жана айыл жашоочуларынын коопсуздугун камсыздады. Биринчи жылы биз айылдын суу бургулоочу станциясын тосмо менен бекитип бердик. Экинчи жылы ушул эле айылга биометрикалык чуңкурча куруп бердик. АПК фонду Балыкчы шаарындагы кыйын турмуштук кырдаалга туш болгон балдарга ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө жардамдашты жана кризистик борбордун жашоочу бөлмөлөрүн косметикалык оңдоодон өткөрдү. Жыйынтыгында Ысыкөл облусунун 4000ге жакын 3973 жашоочулары биздин фондко ыраазы болушту. Бул объектилерди ишке ашырууга кеткен чыгымдын жалпы суммасы 700 миң сомго жакын сомду. Жалал Абад облусу 3 айылдын элин бириктирген жөө адамдар өтүүчү көпүрөнү калыбына келтирип бергени үчүн Жалал Абад облусунун Өзгөрүш, Ак Арык жана Бууракан айылдары фондко ыраазы. АПК Теңдик айылындагы балдар бакчасына, бөөктөргө, тамак аш даярдоочу, өзүнчө коопсуз ашкананын курулушуна керектүү нерселерди алып берди. Ал эми Казарман айылындагы мектепке чейинки балдар бакчасынын бөөктөрү жылуу жана ыңгайлуу шарттарда эс алышат. АПК жаңы 2 кабаттуу жыгач керебеттерди төшөнчүлөрү менен алып берип, имараттын электр тармагын оңдоп жана жаңы коопсуз керамикалык радиаторлорду сатып берди.
Мындан ары Жалал Абад облусунун 11 миңден ашык жашоочулары ыңгайлуу шарттарда жашашат. Бул аймакка чыгымдалган каражаттын жалпы суммасы 1 миллиондон ашык. Талас облусу. Талас облусунун Кызыл Адыр айылында таза суу маселеси чечилди. АПК жаңы суу насосун сатып берип, жана бардык айыл жашоочуларын таза суу менен үзгүлтүксүз камсыздады. Ал эми Өзгөрүш айылындагы орто мектептин окуучулары жылуулук жана санитардык шарттар менен камсыз болушту. Биздин фонд от жагуучу жай, даараткана куруп берүүгө жана кол жуугучтарды орнотууга көмөк көрсөттү. Натыйжада Талас облусунун 6,5 миңдей жашоочулары биздин жардамыбызга кубанычтарын билдиришти. Бул облустагы объектилерди ишке ашырууга 435.500 сом жумшалды. Нарын облусу. Биздин фонд Нарын облусундагы 2 бала бакчага колдоо көрсөттү. Мантыш айылындагы бакчага ыңгайлуу оюн аянтчасын куруп, жана балдардын кийим чечүүчү бөлмөсүнө шарт түзүп бердик. Ал эми Ат башы айылындагы балдар бакчасына бакчанын имаратынын ичине жылуу даараткана куруп берүү маселесине колдоо көрсөттүк. Нарын облусундагы 115 бала жана ошондой эле алардын ата-энелери АПК фондуна ыраазы болууда. Бул аймакка кеткен чыгымдын жалпы суммасы 400 миңге жакын сомду түздү. Чүй облусу жана Бишкек шаары. Сокулук районундагы аймактык оорукана биздин фонддон жардам алды. Биз бейтаптарды күнү-түнү диеталык тамак аш менен камсыздоо үчүн тамак бышыруучу электр казанын орнотуп бердик. АПК фонду мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берди. Чүй облусунун Жаңы Жер айылына кыймыл аракети чектелген өзгөчө балдар үчүн физкультура бөлмөсүн жасалгалап бердик. Ошол эле аймакта кыйын турмуштук кырдаалга туш болгон жана башка айылдагы өспүрүмдөр үчүн таза абада эс алуучу спорттук оюн аянтчасын куруп берүү боюнча кайрылууга да колдоо көрсөттүк. Бишкек шаарындагы угуусу жана психикалык жактан өөрчүүсү начар өзгөчө балдарды окутуу үчүн азыркы талапка жооп берген сенсордук бөлмөнү керектүү жабдыктар менен жабдып бердик. Ал эми акыл жагынан өспөй калган балдар үчүн атайын жардамчы мектепке жаңы алипелерди, дидактикалык окуу куралдарын сатып берип, жана ошондой эле мугалимдер үчүн принтери менен компьютерлерди коюп бердик. Бишкек шаарына жакын жайгашкан Ак Бата айыл массивиндеги башталгыч класстын окуучулары жаңы окуу доскаларын алышты. Ал эми жогорку класстын окуучуларына сабак өтүүдө мугалимдер проектору менен интерактивдүү доскаларды колдонушат. Бишкек жана Чүй облусунун 11,5 миңден ашык 11.563 адам жашоочулары АПКден алган жардамга абдан кубанычта болушту. Бул объектилерге 934 миң сом каражат жумшалды.